Assalamu alaikum қалайық. Кайрадан Манас баяны. Кечеги токтогон жерден кайрадан мен кеп сөзүмдү, аңгемемди улай берейин. Ал сиздер болсо бул эфирди бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Сиздерден жалгыз өтүнүч ушул, биздин эфирди бөлүшүп туруңуздар. Анан кандайдыр бир пикирлериңиздер болсо, кеп кеңешиңиздер, жакшы сөзүңүздөр болсо, ушул посттун түбүнө комментарий кылып калтырып койсоңуздар болот. Эми баштадык. Ошентип баягы Суң шоону бизге жаңы көрүүчү болуп кошулгандар үчүн айтып коеюн. Суң шоо бул нарын. Мына ошол нарынды Суң шоону бошоткону кеткен Кайыпдаң, Мунархан, Үрбү Суң шоонун көп жерин алып, жанагы Суң шооду башкарган Култка Дуудууга жетип барып калышты. Ашуу ашып, бел ашып, келе жатып, бир сонун көлдүн жээгинен өтүп баратат дейт да, кол. Мунар менен Үрбүнүн. Анын ичинде кече Мунар хан менен Үрбү согушуп, анан жеңип, багынып, алар менен кайрадан табышып, жолдош болуп алган Кубан амбал бар. Мына ошолор ашуудан ашып, бел ашып келе жатып, сонун көл көрдүк дейт. Аягы тигил бир ат чабым жер экен дейт да. Анан ушундай жеринин кенендиги, жеринин көркөмдүгү, малга да жай ушундай сонун жер экен. Эх, чиркин, мына ушул жерди жер десек, ушул жерге консок, ушул жерге мал баксак кандай керемет эле деп кол баягы көлдү көрүп ушундай тамшанып, сонун көл экен деп өтүп баратышты дейт да. Мына ошол көлдүн аты кийин сонун көл деп аталып жүрүп, анан акыр заман балдары тилге жеңил болсун, айтканга жеңил болсун деп анан Соңкөл атап алышты деп Сагынбай атабыз бизге айтып кетиптир. Мына ошол Соңкөл ашып, анан Култкага келип жетет. Эми Култкага келип жетсе, Култканын ары жагында жер жайнаган курттай болгон кол дейт. Бери жагында Култканын колу. Анан баягы Үрбүлөр тиги Мунархандар, бул жерде абдан эл көп эмне деп тигил Кубан амбалдан сурап, анан курттай болгон эл экен, мунун баары толтура турбайбы деп олтуруп, мына ошол жердин аты кийин Куртка аталып калган дейт. Мына ошол Курткада кийин анан Култканын колу менен согуш болду. Бул согушта Култкага биринчи жана Кубан амбал барды эле. Ай, бул кыргызды сен оюнчук деп ойлоба. Бул жака тетигил Уйгурдан келген Мунар ханы менен тетиги Үрбү гана колун баштап келип олтурат. Тетигил жакта Кайыпдаң дегени келип олтурат. Ал эми Манас 600 000 колу менен керек болсо тетигил чүйдөгү биздин чоңубуз Акунбешимди камап олтурат. Бул жөн койсоң Эсенканды чаап алчудай экен. Сен буларга катылба. Азыр Акунбешимге кат жөнөтөсүң, дат жөнөтөсүң, андан кол келип сага жардам берет. Ооба, ал келсе жазда келет, жайда келет. Ал эми кар жаап, ашуу жабылганда сага келип ким жардам берет? Бул жактан кыргыз кайра келип, баягы эсебиңди колуңа бербейби? Ошондуктан сен булар менен чабышпай, согушпай, жөн багынып берсеңчи деп биринчи Кубан амбал Култкага барды эле. Бирок Култка ал кепке көнгөн жок. Ошентип анан катуу согуш болуп, бул согушта Култкага жаан огу тиет. Ичине тийген экен. Эми ошол ичине тийсе дагы жанаргасын кылып жатат да, бул дагы кол башчы, бул да эр көкүрөк мен деген баатыр да. Менин ичимен жаанын огун суруп чыгаргыла. Ичимди байлап болсо да кайра согушка кирейин деп дарыгерлерин чакырып ушундай буйрук берди эле. Жаанын огун ичинен тартып чыгарганда ок менен кошулуп ичегиси чубалып чыгып кетти дейт да. Мына ошентип ичегиси чубалып, кыйналып жатып Култка өлдү дейт. Култка өлгөндөн кийин баягы колунун баары кана байран түшүп, кыйсыпыр болуп, булар алдырап, эмне кылар айласын таппай, анан ошентип кеч кирди дейт. Кеч кирип, түн кирип, кол тынып, эс алып, эртең менен турса, Култка өлүп калган ханын жерге көмүп койбостон, жарадарын ташыбастан, өлүгүн да албастан, мына ошол Култканын 150 000 жакын колу кырылганы кырылып, качканы качып, ошентип кетип калыптыр дейт. Ал жерде анан
тетигил жагынан Кайыптаң менен бул жагынан Мунар хандын, Үрбүнүн жана Кубан амбалдын колу кошулуп, анан 3 күн ал жерде туруп, ал жерде ошол Калмактын Эбике деген мыктысы бар экен дейт. Ошону бүткүл Суң Шоого башчы кылып шайлап берип, анан бери көздөй баягы Сонун көлдү, Жумгалды, андан бери Кочкорду басып өтүп, Шамшы аркылуу Чүйгө келатты дейт. Жолдон Шамшы Шаа дегендин жерин басышып, Шамшы Калдай өзү качып, анан ошентип 11 жылгага келип жетип, Манастын колуна 500 000 кол менен келип кошулушту булар дейт. Ал эми Манас Бакай, Кыргыл, Ошпур жана башка Айдаркан, Көкчө болушуп бул Чүйдө турушат. Бир топ шаарын алып коюшкан, Эсенкан менен чоң согушка даярданып турушат. Эми булар ошентип колду кошуп жыйнала беришсин. Ал эми Чүйдө Акунбешим эмне иш кылып жатат, эмне айла кылып жатат, муну сиздерге баяндап берейин. Акунбешим жеринин чеги тетигил Орол тоолоруна барып такалат дейт да. Акунбешимдин жери Орол тоосунун 30 суунун тушунда дейт. Эми ушунчалык кенен жерди башкарат экен. Булардын башкы каны тетигил Бейжинде бак бурчунда жаткан аты Эсенкан. Анан мына ушул жерлерди аймак-аймакка бөлүп, ал аймактарда кичи хандарын коюп башкарган экен да. Акунбешимдин мисалы жери тетигил жагы Орол тоосунан ичинен башталса, андан бери Текес, андан бери мынау Керкөл, андан бери Кемин, андан бери Кашкел, андан бери Алмагойур, Алматы, андан бери тетигил Аралга чейин, Арал көлүнө чейин керилип жатат дейт. Мынау жакта андан бери санай келе турган болсок, Талаш деген жерим бар деп айтып атат. Чымгала деген жерим бар деп айтып атат. Чымкентте айтса керек. Андан бери Олуй атанын жарымы кирет дейт. Андан бери Карабулта деген, Карабултада булардын Кудайга сыйына турган ушундай бир жери бар экен. Карабулта деп айтчу экен, кийин Карабалта деп айтылып калды дейт. Мына ушунча аймакты жалгыз Акунбешим бийлечү экен. Ал эми Наамандын ичин Алооке бийлеп жатат. Алооке Анжиян, Маргалан, Кокон, Орто Төбө, Самаркан, Олуй атанын жарымы, Ташкент, Кожент, Испара, Кичанжиян, Наама шаарына чейин мына ушинтип бийлейт экен да. Андан нары өткөндө Кашкарды Найза Баатыр деген бирөөсү башкарчу эле булардын. Найза Баатырды, Найза ханды баягында Кошой абабыз шаарды, Кашкар шаарды түндө барып басып, эч кимди элди өлтүрбөй, булар биздин тектеш уйгурлар, булар жакта бизге тектеш эл жашайт деп Найзанын өзүн өлтүрүп, анан Кашкарды басып алган болчу. Аны билесиздер. Андан нары жакта Дагалакта Кырмус деген хан отурган. Андан ары жакта дагы бир топ хандар отурган. Тек Ималай деп айтат эпоста. Ималайга жакын Ороңгу деген аялдан чыккан падышасы хан отурган. Мына ушулордун баары хандыктарга бөлүнүп барып, анан Бейжиндеги Эсенканга булардын баарысы баш ийет. Мына эми Чүйдөгү Акунбешимди Манас камап турат. Акунбешим Далай калдайларын чогултту дейт. Калдай Шивең жайсаңды чогултту дейт. Жамра жайсаң, Ороңгу жайсаң дейт. Дабаш, Тулус деген калдайлар, Гейгур деген амбалын, Дебеги амбалын, мына ушундай амбалдарын, жайсаңдарын тетигил жердин баарынан чогултуп, анан жанагы Манаска алдырып жиберген жерин санап турат да. Манаска тетигил жактан Текести алдырдым, Жылдызды алдырдым, Алмагойурду, Илебинди, Кашкелди алдырдым, Кеминди алдырдым, Ланги Таба Суң Шоону алдырдым, Кичи Обосу дейт, Даңгулду алдырдым. Ушул жерлерди, ушу жердеги эрлеримди, жерлеримди алдырганым менин белимди сындыргандай болду деп Акунбешим жаалы кайнап, анан баягы
элин жыйнап, колун жыйнап, 3 ай 14 күн бул согушка даярданып, анан келатат. Эми бул согуш боло турган жерди, согушка чогулган аскерди, элди кандай сүрөттөп берген Сагынбай атабыз, мына ошондон сиздерге бир аз окуп берейин. Сары Өзөн чуунун талаасы дейт. Ордого керней коюлуп, дүйнө жүзү союлуп, желек туудан бөлүнбөй, жердин жүзү көрүнбөй. Асаба туудан бөлүнбөй, аскерден талаа көрүнбөй, согулган добул күңгүрөп, толкуп жатыр көп аскер тоо көчкөндөй дүңгүрөп дейт. Бери жагындан кыргыз тараптан желеги алтын туу чыкты, жер жарылган чуу чыкты. Ак асаба кызыл туу айгайлаган узу чуу, көк асаба кызыл туу көк жаңырган ызы чуу. Мына ошентип эки жактан аскер келип, анан бет келише туруп калышты. Эми бул жерде аскердин санын айта кете турган болсок, Акунбешим 15-100 миң кол менен барды дейт. 15-100 миң деген эми 1,5 миллион киши. Ал эми Манас жана тетиги жактан Мунар хан Үрбү тетигил Кайып даңдын колу келип кошулгандан кийин 11-100кө жетти. Бул деген 1 миллион 100 миң адам. Мына ушинтип адамдар толуп сары талаа чүйдүн ичи көрүнбөй калды дейт да. Селдей адам каптады дейт. Бул жагынан Акунбешимдин жер жайнаган колу, нары жактан Манастын колу баягы чүйдүн сары талаасына чыга келишип, бет келише токтошту дейт. Анан мына ушул жерден баягы кадимки баатырлардын жекеге чакырмай эр сайыштары башталды. Жекеге деп бакырып, Акунбешим тараптан кылкылдаган колдун ичинен Кегети деген баатыр чыкты дейт. Аны Кегети чыкканда артындагы Акунбешимдин жер жайнаган колу кыйкырыкты салып, сүрөп артынан шундай толкуп турду дейт. Мына ошону мен сиздерге китептен окуп берейин. Туу көтөрүп дүңгүрөп, туш-тушунан күңгүрөп, барды майдан жерине, байлап кылыч белине. Ак жалдуу кара ат минип дейт. Алтын айчык тон кийип, көмкөрөк калкан тартынып, көк темир артынып. Турпаты жоону колоткон, туулгасы болоттон дейт. Башына кийген туулгасы болоттон. Көтөргөнү көк найза, көчүрөр тоону бир сайса. Кегети деген жайсаңы, колуна алып найзаны, майданга келип турганы дейт. Ал эми Манас тараптан баягы ак асаба кызыл туу, айгайлаган ызы чуу, Манаста уран чакырып, алардын ичинен Абдылда деген баатыр чыкты дейт да. Абдылда баатырды мынтип сүрөттөйт. Арыстан Манас баатырдын Абдылда баатыр балбаны, ак куйрук деген атыны астына минип алганы дейт. Жарагын белге чалынып, жаратканга жалынып, мубакүл найза көтөрүп, буг апырга бет алып, буластаган Абдылда калмак ээр кашы деп, как жүрөктүн башы деп, аны Кегетини качырып, найзасын мээлеп баратты дейт. Мына күн чыкканда булар жекеге чыгып башташты дейт. Биринчи ушинтип бири-бирин мээлешип, найза урушуп бири-бирине. Анан эми булардын эки тарабы тең, экөө тең бул баатырлардын көк темирден зоот кийишкен. Найза тийгенде найза тимеле карс деп сынып, бири-бирин ала алышкан жок дейт. Эми белгилей кетчү нерсе, кыргыз тараптын найзасы карагай найза. Ал эми бул Кытай тараптын найзасы камыш найза деп айтылат экен да. Ушундай узун камыш найза менен чыгат булар. Анан найзасы жеңил дейт. Эми кандай камыш найза? Бул бамбук бу. Аны эми баягы кийинчерээк тарыхчыларыбыз тактап чыгар. А биз ушул Манастагы болуп аткан окуяны улап айтып кете берели. Ошентип Кегети менен Абдылда найза урушуп бири-бирин ала алышкан жок. Анан кылычтарын алып чыгып кылыч чабышты дейт. 50-60 жолу кылыч шилтешип, бири-бирин чабышып, баягы чарк деп чарайнага тийип, кылыч тайып, мына ушинтип бири-бирин кылыч менен да ала алган жок дейт. Андан кийин ай балтасын алып чыгып, белден ай балта чечишип, булар ай балта менен анан салгылашып, баштан нары чаап ай балта менен.
башка тийгенге жеткирбей найзасын баягы калкан менен башты жаап, муну ушинтип экөө айбалта менен да салгылашты дейт. Мына айбалта калканга тийгенде чак деп үн чыгып от чачырап атты дейт да, болот калкандан. Мына ошентип айбалта менен дагы бири-бирин ала алышкан жок дейт. Андан күрсүнүн кезеги келди дейт. Гүйлөп келип бири-бирине күрсү чаап турду дейт. Баягы күрсү тийгенде калкан менен жашынат экен. Баягы калканга күрсү тийгенде күп деген үнү чүйдүн талаасын жаңыртып жатты дейт да. Мына ушундай айгышкан салгылаш болуп экөөнүн ортосунда. Күрсү менен дагы бири-бирин ала алышкан жок дейт. Анан жаа тартышып, баягы жанындагы огу жаанын жебеси түгөнгүчө жаа тартышты дейт. Бири-бирин мында да ала алган жок дейт. Анан мылтык атышты. Баягы ок чонтойдо огу калбай калганча мылтык атышты. Күн тийип калганда чыккан эки баатыр ошентип күнү кечке чабышып, күнү кечке салгылашып, жекеге чыгышып олтуруп, бири-бирин ала албай, бири-бирин чала албай, экөө тең биринен бири кем келбеген баатырлар экен дейт. Баягы үстүндө кийген чопкут зооту дейт, күл болуп калды дейт, үлпүлдөп. Баягы кылыч тийди, найза тийди, ок тийди, айбалта тийди. Ушундай экөө болбой калышты дейт. Анан күн батып, күүгүн киргенде болду кылышып, экөөнү эки тарапка жетелеп кетишти. Эртеси күнү анан Акунбешим тараптан Тугалык деген шер чыкты дейт. Сарат минип чыкты. Баягы бурут канакей деп, бурутту издеп чыкты, кыргызды издеп чыкты дейт. Эми мунун Тугалыктын кебетесин мындай айтат. Мурунунан караса дейт, селебинин кабындай дейт. Муруттарын карасаң, айбалтанын сабындай дейт. Анан аркасында мындайнан узун кеткен айдар чачы бар дейт. Тулгасы бар башында дейт. Анан кийин тулум чачы бар дейт. Мына ошол баягы узундан узун найза көтөрүп, баягы камыш найзасын. Анан Тугалык кыргыз кана, бурут кана деп кыйкырып, анын артындагы жоокерлердин баарысы ааламды жаңыртып сүрөп, мына ушинтип саратын минип Тугалык ортого чыкты дейт. Аны Айдаркандын көкчөсү көрүп, мен чыгам деп, казактын кыраан көкчөсү мен чыгам деп Тугалыкка чыкты дейт. Тугалык баягы көкчөгө найза сунуп келип, экөө найзалашып, Тугалыкты көкчө жетип барып, көкүрөккө найза урду дейт. Найзаны Тугалыкка найза тийгенде Тугалык атынын артына сүрүлүп кетти дейт. Баягы эрден көчүгү тайып, артына шыпырылып кетти. Аз жерден ыргып кете жаздады. Муну баягы көкчөнүн ушунчалык күчтүүлүгүн, көкчөнүн ушунчалык баягы балбандыгын байкаган Тугалык атынын башын буруп, өзүнүн колун көздөй качып баратты дейт. Анын артынан көкчө алтын кемер чети деп, айдалынын бети деп, баягы Тугалыктын артынан жеткен жерден найза уруп калды дейт. Баягы Тугалыктын артынан найза тийип, жонунан каны баягы шыркырап куюлуп, колунун ичине кире качты дейт. Кире качканда ай атадан туулбай калгыр деп сөгүйүштү дейт да. Анан жамыра чыкты дейт жекеге, көкчөнү чакырып. Көкчөгө жеткирбей бул жаа тартты дейт. Жамыра баатырдын ушул алеңгир жаа тартчу экен да. Жаасынын огун найзадай деп сүрөттөйт. Көкчөгө жаа тартканда көкчөнүн баягы зоотун тешип кирип, чарайнадан өтүп, кабыргасына жаа тийип, бир эли кирип кетти дейт огу. Ал жерден анан найзанын огун сындырып, көкчө тетигил жамыра кайра жаасына экинчи огун салганча жетип барып, көкүрөккө найза муштап, көкүрөккө сайган найзасы артына чыгып кетти дейт. Баягы жамыранын. Мына ошентип жамыраны өлтүрүп, кайра кайтып келип, колуна кошулуп, бирок баягы кабыргасына ок жеген, жаанын огу тийген көкчө жарадар болуп жатып калды дейт да. Мына ушундай катуу согуш болду дейт. Андан кийин Акунбешим тараптан Мөндү Чебең деген баатыр чыкты. Бурут болсоң кел бери деп
баягы калкандарын чабышып, артынан тимеле сүрөп, артынан бардыгы чуулдап колдоп турат. Бул жактан кыргыз колдоп турат чыккан баатырын. Ошентип Мөндү Чебең чыкты дейт. Ага Эрмажик чыга калды дейт да. Эрмажик чыгып, жетип эле Мөңдү Чебенден бир найза жеп алып, анан колду көздөй кайра качып кирди дейт. Качып киргенде адам болбой калгыр деп үрбү чыкты дейт Мөндү Чебеңди. Мөндү Чебеңге үрбү жетип барып, Мөңдү Чебенди төрткө бөлүп таштады дейт да, кылыч менен. Мына ушинтип ошол күнү да кеч кирди. Эми кол бүгүн эс алат. Эс алып, эртең дагы баягы кол бет келишип, кайрадан жекеге чыккандар эртең кандай согушат, кандай болуп найза урушат бири-бирине, аны эми эртең айтып берем буйруса. Бүгүн ушул жерине келип жеттик. Эртең кайра көрүшкөнчө аманчылыгыңыздарды тилейм. Саламат туруңуздар.